BBC дүрбүсүндө подкаст берүүбүздү угуп жатасыз. Алдыда Кыбарчы Саудбек Казиевдин коомчулукка негизделген туризм ассоциациясынын Нарын областындагы филиалынын директору Гулира Кенжекараева менен болгон маегин уктурабыз. Туризм бул ушундай сонун профессия да негизи. Туризм менен биз именно өзүбүздүн өлкөбүздү ким экенибизди көрсөтөбүз, каада салтыбызды көрсөтөбүз, жашообузду көрсөтөбүз. Жөн эле көрсөтүп койбостон ошол менен жергиликтүү адамдар каражат табышат. Ошол менен бул туризм аябай жакшы тармак болгон үчүн жумушумду 10 жылдан бери талыкпай иштеп, колуман келген аракетимди жасап келатам. Сиздин ишмердүүлүгүңүз түз багытталган ошол нарындагы туризм жөнүндө кеп кылалы анда. Нарында туризмдин абалын, азыркы абалын кандай деп баалайт элеңиз? Эгерде мындай 5 баскычка бөлө турган болсок, канча деген баа бермексиз? Негизи Кыргызстан туризм тармагына сүңүп иштеп баштаганына мына кийин дүйнө жүзүндө көп өлкөлөр Кыргызстан жөнүндө биле бербейт, чынын айтсак. Бирок акыркы бир айтайын, бир ошо 10 жыл дебесем да, бир 7-8 жыл мына Кыргызстандын аты чыгып, атагы чыгып, туристтер аябай кызыгып келе баштады да. Ал эми бүгүнкү убакытта азыр Нарын областы боюнча айта турган болсом, Кудайга шүгүр, мисалы мен так кесе айта алам, 2013-жылдары аябай аз сандагы туристтер келчү. Анткени Google'га кирсеңиз, например, мисалы да, Нарын областы боюнча маалыматтар аз болчу. Ташырабад чыкчу, Соңкөл чыкчу, мүмкүн Эки Нарын чыкчу, болду. Башка турлар сатылчу эмес эле. Бүгүнкү күндө мына жаңы чоң турлар ачылды. Мисалы бүгүнкү күндө именно Нарын областында Аксай жактагы Көл суу деген чоң турлар ачылды да. То есть муну менен эмнени айткым келип атат? Бүгүнкү күндө Нарын областында туризмдин агымы жакшы. Бирок ошо менен көйгөйлөр дагы бар. Эми көйгөйгө өзүнчө токтололу. Жалпысынан буюрса туризмдин келиши жакшы. Бирок биз мындан дагы улучшать этип, сервистерди аябай улучшать этип көбүрөөк иштешибиз керек да. Биз жана айтып кеткендей, туристтердин санына эмес, сапатына карашыбыз керек. Биз кымбат туристтерди чакырганга аябай аракет кылышыбыз керек. Мисалы, бир турист $100 эмес, бир турист минимум $500 таштап кете тургандай сервистерди уюштуруп туруп, ошондой кымбат туристтерди чакырсак, мына ошондо экологиябызды да сактап калабыз и адамдар дагы жакшы акча таап, экологиябыз менен мындай көп убакытка иштеп турат элек да. Туризмде биз санга эмес, сапатка көңүл бурушубуз керек деп калбадыңызбы? Ал үчүн эмне кылыш керек, эмнелерди жасаш керек? Бул аябай чоң маселе. Бул мамлекеттик деңгээлде көтөрүлө турган маселе. Бирок бүгүнкү күндө чынын айтсам, жергиликтүү калктын туризм боюнча окуусу, түшүнүгү аябай аз. Баягы эптеп эле бир сезондо 3-4 киши тосуп же 10 киши тосуп акча тосуп калайын дегенде эле сервистер жок эмес да. Бирок мен буларды күнөөлөбөйм. Акырындык менен сандан сапатка өтүүнүн да жолдорун ойлоп атабыз да. Эми сандан сапатка өтүш үчүн эмне кылышыбыз керек деген маселени мен ойлойм да. Жергиликтүү калктар көбүрөөк окутушубуз керек. Бул боюнча биз көбүрөөк ойлонуп, мисалы мен өзүм туристтердин агымын жана жакшы деп айтып кетпедимби? Бирок бүгүнкү күндө ошол эле кезде экологиянын талкалап атканын да мен билем. Мисалы өзгөчө азыр мусор деген маселе турат. Жанагы Соңкөл аймагына мисалы мынакей заманбап душ туалеттер куруп койду. Бирок ошонун суусу каяка кетип атат деген маселелер турат мисалы. Ошон азыр Соңкөлгө эле курулду мындай нерселерчи. Ташырабадка да курулуп калды ошочу. Көл суу Эки Нарын жакта азыр ал деңгээлге жетише элек. Ошолорду биз аябай азыртадан баштап талкаланып калганга чейин ошол жолдорун карасак эле, баасын көтөрүп, жергиликтүү элди окутсак, мен ойлойм сандан сапатка өтөбүз. Интернет мейкиндегенде маалымат жайылтуу, ошол чет өлкөлүк кызыккан туристтерди тартып келүү иши канчалык ийгиликтүү жүрүп жатат? Негизи интернет аймагын айта турган болсок, биз буга көп деле салымыбызды кошкон жокпуз. Бул үчүн атайын чет элдик китептер бар, орусча айтканда справочный деп коет. Туристтер албетте келатканда, Кыргызстанга келатканда аябай сен билбеген маалыматтар топтоп алып келишет. Алар кыргызчанды боюнча аябай мен билбеген маалыматтын баарын изучать этип туруп келишет да. Алардын колунда негизи буга чейин эле тиги атам заманынан келаткан эле справочный китептер бар. Булар Кыргызстан, Central Asia, Бред, да французский бир справочный китептер бар да. Ошол жакта бүт маалыматтар уже айтылган. Туристтердин 90% ошол справочный китеп менен келет. Андан тышкары мына өзүбүз турфирмалар, туроператорлор дополнительно маалымат коюп, интернетке Кыргызстан болуп келатат. Нарынга агылган чет өлкөлүк туристтердин негизги агымы кайсы өлкөлөрдөн келип атат? Кайсы өлкөлөрдөн кызыгуу көбүрөөк пайда боло баштады? Бул аябай жакшы суроо экен. Ушул суроону биз да көп ойлонобуз да. Мени кызыктырганы
кубандырганы бул аябай жакшы да. Негизи биздин туристтер көбүнчө Европадан келет, француздар келет. Анткени ушу эмнеге француздар дегенде биз баягы сезон бүткөндө анализ жасайбыз да, ошондо Европанын көбүнчө Франция өлкөсүнөн келет. Анан биз да аябай ойлондук, эмнеге эле француздар келет деп. Көрсө булар ушунчалык тоону сүйгөн калп болот экен. Атты сүйгөн, жөө басып, трек ушундай бир тоо койнунда роскоштон тажаган туристтердин көбү ушу Кыргызстанга келет экен да. Мындай биздечи мындай нарында деги эле Кыргызстанда дикий природа да. Чет өлкөдө мындай жер табышпайт экен да. Булар өзүнчө эле кыргызча айтканда тентип жүргөндү жакшы көрөт экен. Ошондой туристтердин көбү акасы Европадан келет экен. Анан ошонун ичинен Европанын ичинен именно француздар. Андан кийин Польша, Германия, Бельгия, Испания болуп Кыргызстанга Нарын областынын ичинен эле негизи эле Кыргызстанга келген туристтердин мен айта албайм, но 70-80% Европадан келет. Бул коомчулукка негизделген туризм ассоциациясынын Нарын областындагы филиалынын директору Гулира Кенжекараева менен маек болду.